Мырзайым Мендилиптин Азезил куурчактары. Куурчак дүкөнгө киргим келбей, терезенин түбүндө ыргаалжын болуп турдум. Маккан, Рикоринин кишилери өткөн кеткендерге шек алдырбай мени акмалап турушканын билем. Жер алдындагы темир жолдун калдыр-шалдыры, беттердин айланасындагы уудууга карабай, куурчак дүкөндө жымжырттык өкүм сүрүп турду. Белгисиз дүйнөнүн каалгасын ача тургансып, босогодо апкарып турдум. Терезеде бир нече кооз куурчак турат. Бирок алар Уолтерс менен Жилморго белекке берилген куурчактарга жетпейт. Дүкөндө күңүрт жарык. Дүкөндүн ичинде тири арбактай болгон арык кыз ары бери басып жүрөт. Кыязы Мырзайым Мендилиптин жээни окшойт. Дүкөндүн көлөмүнө караганда анын артында чоң бөлмө бар деп күндөлүгүндө жазган Уолтерстин жазганына анча ынангым келбейт. Бирок үй коро тарапта болгондуктан бөөт-чөөт бөлмөлөр болушу дагы мүмкүн. Каалганы шарт ачып дүкөнгө кирдим. Кыз менден көзүн албай карап эле калды. Мен дагы аны тирмеле карадым. Талма оорулуу экени ыраңынан эле байкалып турат. Көзүнүн майы түгөнүп, адамды тик карай албай, мойну кылмактай, бармактары ипичке, өңү куп-куу. Муштуму түйүлгөн болсо да, колу назик экени байкалып турат. Башка заманда, башка шартта ал кечил, такыба, төлгөчү же олуя адам болмок экен. Негизи жалтак, коркунчаак кыз экени бир көргөндө эле баамдадым. Бирок ал менден корккон эткен жок. Кенедейинен илдет болуп жабышып, каны сүлүктөй болуп сорулган руханий коркунуч шекилдүү. Чачына көзүм түштү. Күмүштөлгөн бозомдук чач экен. Түйүндү жипешилген чачтын эле өзү. Мен анын чачын карап калганымды байкабай калып, мени биринчи жолу көргөндөй боло түштү. Колуман келишинче жайбаракат сүйлөгөнгө аракет кылдым. Терезеңердеги куурчактарга көзүм түшүп калды, чоң кыз. Кичинекей небереме сатып берип, айда кубантсам дейм. Мейлиңиз, каалаган куурчагыңызды сатып алсаңыз болот. Баасы жазылып турат, деди кайдыгер. Бирок мага болгон кызыгуусу арткандай болду. Мени туура түшүнүңүз, неберемди жандай көрөм. Ошондуктан ага куурчактын эң кымбатын тартуулагым келет. Көргөзмөдөгү куурчактардан да жакшыраагы жокпу? Ал бурулуп кетти. Мага угулбаган добушка кулак түргөндөй болду да, назик кыймылдап, наздана басты. Дал ошол учурда кимдир бирөө мени тешетиктеп тургандай болду. Алдан эмеден сезгенсип бурула карадым. Кыз экөөбүздөн башка эч ким көрүнбөйт. Дүкөндүн түпкүр жагында жабык эшик көрүнөт. Маккан болуп жүрбөсүн деп терезеге көз чаптырдым. Жан адам жок. Кимдир бирөө сүрөткө тартып алгансып, фотоаппарат чырк этип көздөн кайын болду. Кызга тигилдим. Ал бир нече ящикти тепкичке коюп жатып, күлүмсүрөй сүйлөдү. Болгон бүткөн куурчактарды бүт карап чыгып, көзүңүзгө жакканын тандап алыңыз. Сиздин оюңуздагыдай куурчакты таап бербей койду деп мага өпкөлөнбөсөңүз экен. Куурчакты жасаган тайэжем балдарга үйрүлүп түшөт. Ошондуктан баласаак кишилердин нааразы болуп кетишин жактырбайт. Кимдир бирөөнүн кебин сөзмө сөз кайталагансып, шатырата сүйлөдү. Мен кыздын өзгөрүлө түшкөнүнө таң калдым. Үнү бийик чыгып, өңүнө кызыл жүгүрүп, кадимкидей жандана түштү. Көзү жалжылдап, талбай күлүмсүрөдү. Куурчактарды көрө баштадым. Сонун куурчактар экен, дедим бир саамдан кийин. А балким мындан да жакшыраагы болуп жүрбөсүн? Чынын айтсам, бүгүн неберемдин туулган күнү. Жетиге толот. Анча-мынча акчанын көзүн карабай, эң жакшысын сатып алат элем. Кыз улутунду. Көзүнөн нуру качып, бирдемеден чоочулагансып, өңү кубарып, түйтөйө түштү. Кимдир бирөө мени кайрадан тымызын карап тургандай болду. Селттей түштүм. Текченин ары жагынан эшик ачылды. Уолтерстин күндөлүгүн окуп чыгып, таң каларлык көрүнүшкө даяр турсам да, куурчак жасаган аялдын кебетесин көрүп чоочуп кеттим. Тепкедей куурчактар,
Ай баладай кыз турган бөлмөдө кабагы салаңдап, сөөк сагы жок, жагы жазы, эги узун, үстүңкү эринин муруту жапкан, сүрдүү дөөдөй болгон аял босогодон мени тигиле карады. Көзүнө көзүм кадалып, анын ыраңы суук, кебете кешпири куник экенин тарс ынаттым. Көмүрдөй кара бото көздөрү ойноктой карап, мени арбап алгансыды. Чоочулабай көңүлүм жайлана түштү. Капкара нерсе менен оролгон колумду кармап калды. Кайрадан көзүнө көзүм чагылышып, ал мени талбай карап турганын көрдүм. Жылаажын үнгө салып, мукамына жеткире сүйлөйт экен. Жээним көрсөткөн куурчактар жакпай калдыбы? Биринен бири өткөн татынакай куурчактар экен, мырзайым. Мендлип, деди сыпайы. Мырзайым Мендлип, сиз мени тааныбайт окшойсуз. Тилекке каршы тааныбайт экем. Кичинекей неберемдин туулган күнү менен куттуктап, башкалардан таптакыр өзгөчө оюнчук сатып берсем дедим эле. Таптакыр өзгөчөбү? Деп кайталап койду аял. Жарайт, издеп көрөйүн. Бирок мен өзгөчө мамиле жасаган кардарлар ким экенин билишим керек, деди. Өзгөчө дегенге басым жасап. Ушундайда дүкөнчү болот экен деп турасыз го дейм, э? Деп күлүп калды эле. Аны шыңкылдаган үнүнө таң калдым. Ким менен сүйлөшүп жатканыма эсеп берип, этияттана түштүм. Карточкамды алып чыктым. Өзүмө да башка бирөөлөргө дагы зыяны тийбесин деп, эбак көз өтүп кеткен доктор досумдун карточкасын сундум. О, дарыгерсизби? Деди карточкага көз чаптырып. Таанышып алганыбыз рас болду. Ичкери кириңиз. Мыкты деген куурчактарымды көргөзөйүн. Чала жарык коридорго ээрчитип чыкты. Колума тийип кетти эле, тулку боюма жылуулук аралап, өзүмдү жеңил сезе баштадым. Каалганын жанынан мага бурулду. Менин башкаларга ыраа көрбөгөн өзгөчө мыкты куурчактарым ушу жерде. Шыңкылдап күлүп, каалган ачты. Босогону аттап, бөлмөгө чоочулай көз жүгүрттүм. Уолтерс келиштире сүрөттөгөн кенен чонон ажайып бөлмө болбосо да бир топ эле чоң экен. Оймо чийме панелдер, көз жоосун алган килемгече, сыйкырды күзгү, кыскасы бөлмөдөн бөлөкчө 5 жайга айланткандай буюм тайым көрүнбөйт. Короо тарапка караган пардалуу терезеден жарык түшүп турат. Үйдүн керегеси жана шыбы күрөң карагай менен капталган. Бөлмөнүн бир жагында жыгач, эшиктүү кичинекей шкафтар турат. 4 жакта тегерек күзгү илинип турат. Уолтерс жазган буюмдарга окшогондору ушулар экен. Бурч жакта асты ачык меш. Андай меш Нью-Йорктун ар бир үйүнөн кездешет. Керегеде бир нече гравюра илинип турат. Чоң үстөлдө куурчактардын чала бүткөн кийим-кечеги үйүлүп жатат. Чыдамсыздана баштадым. Уолтерс бөлмөнүн жасалгасын апыртып жазган болсо, калган каткандары дагы чындыкка коошмок эмес. Бирок куурчак жасаган аялдын көзү, үнү, кебете кешпири, анын жээнинин өзгөрүлүшү тууралуу жазгандары туп-туура чыгып жатат. Аял оюмду бөлүп, кебин улантты. Менин бөлмөмө кызыгып калдыңыз го дейм. Чыныгы артист эмгектенген бөлмөгө ким болсо дагы кызыгат. Сиз колунан көрү төгүлгөн сүрөтчү экенсиз, мырзайым Мендлип. Аны кайдан билдиңиз? Деди ойлуу. Жаңылыштык кетиргенимди биле коюп, шашыла жооп кайтардым. Мен искусстводо ышкыбозчумун. Куурчактарыңызды көрдүм. Рафаэл улуу чебер экенин түшүнүш үчүн толгон токой картиналарын карап чыгуунун кажети жок. Бир эле картинасын көрүүгө жетиштүү болот. Аял жылмайып койду да, каалганы жаап, терезенин жанындагы орундукту көргөздү. Мен куурчактарымды көргөзгөнчө, ушул жерде биртике күтө турсаңыз кантет? Аңгыча бир куурчактардын көйнөгүн тиге коеюн. Кичинекей балага бүгүн бүтүрүп берем деп койдум эле. Келчү маал болуп калды. Арыдан бери бүтүрө салайын. Күтсө күтө турайын деп орундукка отурдум. Эс ала туруңуз, эч ким жолтоо болбойт.
Көп иштеп чарчап турасыз го дейм, деди сыпайыгерчилик кылып. Орундукка чыканактадым. Ырпетерге алым келбей, бир саамча эс учумду жоготуп койгондой болдум. Эптеп жатып көзүмдү ачсам, мырзайым үстөлдүн жанында отуруптур. Колу көзүмө тартыла түштү. Бармактары узун, аппак, мындай сулуу колду өмүрү көрө элек болчумун. Эңезердей болгон кишиге Алла Таала татынакай кол, татынакай көз берип койгонуна ичтен таңдандым. Колун үстөлгө коюп жароо керленди. Ың-жың жок жерде дем алып отурганга не жетсин? Адам болгон соң чарчайт, жаны тынбай иштейт. Ошондон улам чарчап чаалгат. Кичинекей көйнөктү шыпылдатып тийип кирди. Бир колу менен ийне сайып, экинчи колу менен көйнөгүнүн тигишин жазып жатты. Колу колуна тийбей лыпылдайт. Аппак бармактарына куштар болуп карап эле тургум келет. Мукам үнүнө салып ара чолодо мынтип койду. Берде жарыкта көздү уялта тийбейт. Кулак мурун кескендей болгон жагымдуу тынчтык. Менделиптин шыпылдаган аппак колун карай берип, талган көзүмдү биртикке эс алдырдым. Ал менин көңүлүмдү көтөргүсү келгенсип, мээримдүү жылмайды. Алдымдагы кагылышка даяр болуш үчүн бир аз болсо да дем алып алсам жаман болбос эле. Чарчап калыпмын. Мынчалык чарчайм деп ойлогон да эмесмин. Кайрадан анын колуна көзүм түштү. Килеңдеген аялга татынакай кол, бото көз, жылаажын үн жарашпайт экен. А балким эби сыны жок дене адамдын ышкысын козгогон кол, көз, үн таандык болгон чыныгы дененин жамынчысы орогучу болуп жүрбөсүн. Анын көз кумарын кандырган аппак колдорун карап отуруп ушундай ойго келдим. Мен ойлогон башка дене кандай болор эле? Дегеникиси мырзайым Менделиптин укмуштуудай колуна, көзүнө жана үнүнө татыктуу дене боло алар беле? Аял кишинин уйкусун келтире турган таң каларлык обондуу кыңылдап кирди. Жан дүйнөм көшүлүп, уйкум кыстады. Колум көзү менен ортого алып укта деп мажбурлап жаткандай болду. Көзүм илинип кетти. Капысынан кандайдыр бир күч ой боюма койбой өйдө кылып алып уйкудан ойготту. Эптеп жатып эсиме келдим. Бирок дагы эле уйку сонун арасында жаткансыймын. Уйкум биротоло ачылып келатканда Уолтерстин күндөлүгүндөгү бөлмөнү көргөндөй болдум. Мээлүүн жарыкка бөлөнгөн, укмуштуудай килемдер илинген бөлмө. Килемдин артынан кадимки бирөө башын чыгарып алып, мени шылдыңдап жаткансыйт. Мөлтүрөгөн көк кашка сууга мелт калт толгон жарым шаарды элестеткен күзгүгө оймолоп жасалган алкак чагылыша түшкөндө токойлуу көлдүн жээгинде жашанга окшош ыргалат. Аябагандай чоң бөлмө термеле түштү да жок болуп кетти. Мен уктап кеткен бөлмөдө көтөрүлгөн орундуктун жанында отуруп турмун. Чебер аял жанымда экен. Мени таң кала карайт. Бирдемеге ичи ачышкансып, кокусунан оозунан жулдурган адамга окшоп кетти. Ал орундуктан качан туруп кеткен? Мен уктап жатканда эмне кылып жатты экен? Ал эптүүлүк менен менин жайган тоорумдан кантип кутулуп чыктым? Сүйлөшөйүн деп тилим күрмөлбөйт. Дудук болгон кишиче тутугуп калдым. Тилден калып, кор болуп сагызгандан да сак. Биттин ичегисине кан куйган жан да жок. Аярмын деп жүрүп, мастандын тузагына кантип чалынып калганымды билбей да калдым. Мукам үнгө, балбылдаган кара көзгө, лыпылдаган колго арбалып, кыйратып иш кылгансып чарчап, кыйналып, ың-жаңсыз бөлмөгө кирип алып, көшүлүп кетипмин. Мен уктап жатканда эмне кылып жасап ийди экен? Эмне үчүн кыймылдай албай калдым? Бүт күч кубатымды, жигеримди кара уйкудан ойготууга сарптадымбы? Оозуман сөз чыкпайт. Алым кетип, бутум шилтенбей, дал болуп турдум. 12 мүчөмдүн бири дагы мага баш ийбей калгансыйт. Курчак жасаган чебер аял күлүп калды да кичинекей шкафтарга басып барды. Анын кыймыл аракетинен көз салып турсам, бутум шилтөөгө келбейт. Бир тетикти басып койду эле
Шкафтын эшиктери ачылып кетти. Анын ичинде куурчак бала жана күлүмсүрөп турган куурчак кыз бар экен. Ийне канжар кармаган кызды көргөндө жүрөгүм кабынан чыгып кете жаздады. Дал ушул куурчак наристе Молли менен кучакташып уктап, бешиктен жылып чыгып, Джонду сайып качып кеткен. Бул менин башкаларга окшобогон өзгөчө куурчагым, деди чебер аял мени келекелегенсип. Эң сонун куурчак, тартиби гана начар. Бирөөнүкүнө барса, китептерди унутуп баса берет. Анткени менен аябагандай тил алчаак. Небереңизге ушундай куурчак тартууласаңыз кантет? Шыңкылдап талбай күлдү. Бул аялды сөзсүз өлтүрүш керек экен деп Рикори туура айткан экен деп калдым. Бүт эркимди жыйып, аны басып жыгылгым келди. Дитим жетсе да, кудуретим жетпеди. Сөөмөй кезегенге дагы алым келбеди. Аялдын шадылуу манжалары кийинки шкафтын жашыруун тетигин басты. Бул жолу да жүрөгүм жарылып кете жаздады. Кичинекей шкафтагы Уолтерс куурчак мени тиктеп туруптур. Колубуту керилип турса да, кичинекей тирүү кыздын эле өзү. Куурчак деп айтканга ооз барбайт. Дарыгер сестранын кийимин кийип алыптыр. Баш кийими жок болгондуктан саксайган кара чачтары жаагына түшүп турат. Керилип турган колунан алакандарына кичинекей мык кагылып, кичинекей шкафка кадалыптыр. Жыңайла кайчылашкан буттарына дагы мык кагылып, керегеге матырылып турат. Эмне үчүн Уолтерс жапа тартып турганын алакандай плакатта баяндалыптыр. Өрттөлгөн азаптуу аял. Куурчак жасаган чебер аял көөрөп калды. Кеби ширин, көзү бал болсо да, оозунан заары төгүлөт. Бул куурчактын тартиби начар болчу. Тил алчу эмес. Өзүн жаман алып жүргөн куурчактарды катуу жазалайм. Сиз менден капа болуп калдыңыз окшойт. Куурчак өз жазасын алды. Эми анын күнөөсүн убактылуу кечирсек да болот. Шадылуу ак манжалар шкафка сунулуп, мыкты суурду да куурчакты шкафка жөлөп койду. Небереңизге ушул куурчакты алып барып берсеңиз кантет? Тилекке каршы сатылбайт. Сабагын окуймун. Үйдөн каршы чыгарбайм. Үнүн өзгөртүп, коркутуп кирди. Эми мага кулак салыңыз. Доктор Лауэлл, сиздин ким экениңизди билбейт дейсиз го. Мурда эле таанычумун. Сиз да сабакка даярданышыңыз керек экен, деди көзүн жылжылдатып. Билгиңиз келсе, жеткен келесоосуз. Акыл деген эмне экенин билбей туруп, акылды дарылагыңыз келет. Сиз акылды эттен жана кандан, нервтен жана сөөктөн жасалган машиненин бөлүгү деп эсептесеңиз да, ичинде эмне бар экенинде ныпын түшүнүгүңүз жок. Бул дүйнөдө кыбыр эткендин баарын айнек түтүгүңүз менен өлчөп, микроскопуңуз менен көрүп, аалам деп компоюп жүрөсүз. Сиз турмушту химиялык фермент жана аң сезим, клеткалардын ишинин натыйжасы деп ойлойсуз. Сиз келесоосуз. Өзүңүздөн артыгы жок Рикори экөөңүздөр мени мазактап, ишиме бут тоскуңар келди. Артыман тынчы койдуңар. Байыркылардын даанышмандыгын өздөштүргөнүмдү көрө албай, илим сөөрөйүңөрдү мага каршы коймок болдуңар. Окшошкон гана акмактар десе. Мээде кимдер жашап, аларды кандай күчтөр ишке саларын, кимдер алардан бөлөк жашаарын беш колумдай билем. Керек учурда аларды чакырып алам. Билимдүүнүн билими жугат, билимсиздин ириңи жугат деген кепти унут калтырып, билимдүүсүнүп мага каршы чыктыңар. Акылсыздар. Түшүндүңүзбү? Сүйлөңүз. Мага сөөмөйүн кезе деле сүйлөп кеттим. Үйүн күйгөн мастан кемпир, дедим кекирип. Далай адамдын өмүрүн кыйдың, атаңа наалат. Шайтандарың сени тозокко жетелеп кирип кеткенче,
электр үстөлүндө отурасың. Ал күлүп калды. Сиз мени жазалаткыңыз келеби? Сизге ким ишенет? Эч ким. Сиздердин илимиңиздер таркаткан түркөйлүктү калканыч катары пайдаланам. Билимсиздигиңер менин урагыз чебиме айланат. Барыңыз да машинелериңизди тамаша кылып чер жазыңыз. Акылсыз. Ары бери жүгүрүп ойноңуз, бирок мындан ары мага бут тоспоңуз. Жайлана түштү. Дагы бир нерсени эскертип коеюн. Эгер өзүңүз жашай турайын десеңиз, жакшы көргөн адамдарыңыз тирүү жүрсүн десеңиз, тыңчыларыңызды тезинен алып кетиңиз. Рикорини сактап кала албайсыз. Аны өз колум менен жазалаймын. Мен жөнүндө экинчи ойлоп да койбоңуз. Менин ишиме кийлигишпеңиз. Сиздин тыңчыларыңыздан коркпойм. Бирок алардын кордугуна чыдай албаймын. Азыр эле алып кетиңиз. Кечке чейин көздөн кайын болушпаса, ал мени жулкулдатып кирди эле бүткөн боюм зыркырап чыкты. Эшикке түртүп ийди. Барыңыз. Бүт күчүмдү топтоп, колумду көтөрүүгө аракет кылдым. Колум бир аз эле көтөрүлсө, аны кутурган айбан сыяктуу өлтүрүп салмакмын. Бирок колумду кыймылдата албай койдум. Темтеңдеп басып, сыртка жөнөдүм. Чебер аял эшикти ачты. Шкаф тараптан бирдеме шуудурагандай болду. Кыйналып жатып, артыма бурулсам, Уолтерске куюп койгондой окшош куурчак эки кол менен мен тарапты созуп, сулап жатыптыр. Мени кошо ала кет деп жалбаргансыйт. Мык кадалган алакандары көзүмө басылды. Мени жалоору карайт. Кетиңиз, деди кемпир. Эсиңизден чыгарбаңыз. Коридордон өтүп дүкөнгө кирдим. Кыз мени чоочулай карады. Кимдир бирөөнүн күчтүү колдору менен дегдеңдетип алып сүйрөп жөнөгөндөй болду да, шыпылдай басып дүкөндөн чыктым. Чебер аял мени табалап күлүп жаткансыды. Мастан кемпирдин чабуулу. Көчөгө чыгар менен эсиме келип оңоло түштүм. Дүкөнгө кирейин деп артыма бурулдум. 1 метрче басып барып, дуалга окшогон бирдемеге урундум. Кадамым шилтенбейт, каалгага колум жетпейт. Кара уйкуга бастырып, азыр эле дүкөндөн айдап чыккан Менделиптин алдында кыймылдай албай нес болуп турган калыбыма келдим. Мен издеп келаткан Макканды көрүп, дүкөнгө кирип, мырзайым Менделипти атып сал деп буйрук бергим келди. Мастан кемпирди эмне себептен өлтүргөнүбүздү түшүндүрө албай, өзүбүз электр стулга отуруп калбайлы деп чоочулап, оң колумдун ачуусун сол колум менен бастым. Тынчым кетип, дүкөндүн эшигин талкалап кирсем деп турдум эле. Доктор, деди Маккан. Кеттик, Маккан. Үйгө тезирээк жетпесем болбой калды. Менин өңүмдү көрө коюп чоочуп кетти. Мушташып чыккандан соосузбу, доктор? Мырзайым Менделиптен таяк жеп келатам, Маккан. Кожоюн дүкөндөн башка чапкандай кайра тартты эле. Сиз салаваттуу басып чыктыңыз. Деги эмне болуп кетти? Сурооңо кийинчерээк жооп берейин. Эс албасам болбойт. Өзүмдү өзүм колго албасам болбой калды. Башым иштебей калды. Жөргөмүчтөй чубалган желесинен эптеп кутулуп чыксам да, бети башыма жабышып калгандай болдум. Машинеге түшүп бир топко дейре сүйлөшпөй жүрүп отурдук. Маккан чыдабай кетти. Мастан кемпир жөнүндө кандай ойдо калдыңыз? Бул тапта бир чечимге келип калгам. Ал аялды көрөйүн деген көзүм жок. Азыр эле өлтүрүп салгым келип турат. Куру намыс көйлүктөн ошенткен жерим жок. Дүкөндүн артында жашаган тозоктан кутулуш үчүн ушундай чечимге келдим. Рикори баамдагандай, куурчак жасаган аял тозоктон чыгып келгени ырас окшойт. Ошондой аял менен өлбөгөн жерде калыш керек. Маккан, бул дүйнөдө ал аялдан өткөн наалат жок. Бу жолу кызга алдатпагандай болгула. Кечээ аны аңдып калганыңарды байкаган жокпу? Ким билет? Байкагандай деле болгон жок. Үйдүн алдын артын бакылаган адамдардын санын көбөйткүлө. Анын артынан сая түшүп калганыңарды кыз билгендей болсун. Кыз каерден жашынып чыгып жүргөнүн биздин жигиттер билбейт экен деп ойлоп калышат.
Ал дүкөндүн алдыңкы жана арткы эшиктеринен жашынып кирип, жашынып чыгып жүрөт деп калышсын деген ойго алдырышат. Алардын гаражы жайгашкан көчөнүн башында жана аягында 2 машина даяр турсун. Шек алдырбай сак болгула. Кызды бута атым узатпай соңуна түшкүлө. Дагы кандай кеп кеңешиңиз бар? Аны жан кишиге билгизбей кармагыла дагы бир жерге камай тургула. Кантип колго түшүрүүнү менден жакшы билесиңер. Дүкөндөн алысыраак жерден кармагандай болгула. Кыздын оозуна чүпүрөк тыгып салгыла да кол утун таңып койгула. Андан соң машинаны жакшылап карап чыгып, кыздын жана андан табылган буюмдарды биздин үйгө алып келгиле. Түшүнүктүүбү? Биз аны сөзсүз кармайбыз. Өзүңүз сурак аласызбы? Ооба. Кемпир эмне кылык жасаарын дагы билип турушум зарыл. Кантсе дагы ал мыйзамга каршы иш жасагандай кылышыбыз керек. Ошондо гана аны жоопко тарта алабыз. Жакын жардамчыларын колго түшүрсөк, биз биле элек кызматчыларын кармаш иттен оңой. Ошондо гана ал оң таппай калат. Ал сизди катуу сабап салган го, доктор, деди Маккан мени угуп болуп. Аны бир айтасыңбы, 2 айтасыңбы деп тим болдум. Ойлонуп калды. Сиз ал тууралуу кожоюнга айттыңызбы? Айтаар айтпасын белгисиз. Анын ден соолугун карап көрөм го. Эмне экен? Кызды ала качканыбыздагы айтпасак болбойт. Маккан, доктордун айтканы менен болосуң деп Рикори сага буйрук берген болчу. Демек менин буйругумду кың дебей аткарышың керек. Бүт жоопкерчилигиң менин мойнумда болот. Куп болот, деди ал анча жактыра бербей. Рикоринин ден соолугу оңолуп калса, мен аны менен сөзсүз кеңешемин. Брейл жөнүндө кеп башка. Уолтерске болгон мамилесин билгенден кийин колуту керилип дубалга кадалып турган куурчак Уолтерс жөнүндө айтууга дитим барбайт. Чет жакасын билип калса эле Менделипти өлтүрүп салуудан кайрат тартпайт. Анын кереги эмне? Мырзайым менен кезиккеним жөнүндө Рикориге да Макканга да айткым келген жок. Аларга шылдың болбойын дедим. Саат 6-ларда биздин үйгө келдик. Машинеден чыгып жатып, өзүмдүн буйругумду кайталап айттым. Куп болот, доктор. Кыз сыртка чыгаар менен кармайбыз, деди Маккан. Үйгө кирип, Брейлдин түштөн кийин сизге жолугам деген катын окуп кубанып калдым. Суроо берип мээңди чиритет го деп жүрөк заада болуп турам. Рикори кадимкидей оңолуп калганын, азыр уктап жатканын билдим. Ойгонуп калса түштөн кийин келет деп коюңуз деп дарыгер сестрага табыштадым. Түшкү тамакка чейин чырметип алайын деп жан баштадым. Бирок уктай албай койдум. Көзүм илинсе эле мастан кемпир түшүмө кирип, чоочу ойгоном. Чабалактап уктабай чыктым. 7-де туруп тое тамактанып, шайтан моюн сындырып анча-мынча кылт эттим да бир чөйчөк кофе менен бастырдым. Тамактан кийин күчүмө күч кошулуп, жигерим арта түшкөндөй болду. Кыз тууралуу Макканга берген буйругумду Рикориге айтмак болдум. Кыз жөнүндө кеп салсам, дүкөнгө барганым жөнүндө кулак кагыш кылып тим болоюн деп чечтим. Дүкөндөгү окуя жөнүндө учкай гана кеп саларымды ойлонгондо жаным чыгып кете жаздады. Тыюу салынган нерсени башкаларга кантип айтам? Кемпирдин буйругу менен менин эрким иштен калып, алдан күчтөн ажырап, айдаган жагына басып, дүкөнгө кайра кирейин десем, көзгө көрүнбөс колго урунбас дубал сүзүп калбадым беле? Ара чолодо алп уйкуга алдырганыма кемпир кулагымдын кужурун алган болчу. Мына буларды оозуңдан чыгарчы болбо. Мына буларды айтсаң болот. Жылморду ийне канжар менен башка сайган куурчак жөнүндө, керегиге кол уту керилген куурчак Уолтерс тууралуу баарыбызды алдына салып, ажалга айдатып ала турган жөнүндө мойнуна алган кемпирдин сөзүн айтып берүүгө укугум жок болчу. Бирок эмне айтып, эмне коерумду аныктап алгандан кийин өзүмдү жеңил сезип калдым. Кантсе да өз башыман өткөргөндөрдү түшүндүрсө болот. Мындай учурда сыйкырчылык, арам ойлуу, кара күчтөрдүн катышы болбосо деле турмушта кездеше калаарын билчүмүн. Далай ооруларды гипноз менен дарылап, акыл эсин калыбына келтирчүмүн. Алай аялдын буйругун аткарбай коюунун да
амал айласы бар. Кааласам кемпирдин айткандарын аткарбай коем. Ошентсем бекен. Антпейин деген чечимге келдим. Анда эле мырзайым Менделипке жеңилгеним. Мен аны аябай жек көрөм, бирок андан корком. Анын техникасын билип алгандан кийин гана өзүм байкоо жүргүзсөм да болот. Алп уйкудан чоочу ойгонуп кеткеним рас болгон экен. Антпесе дагы далай немени кулагыма куя берип, башымды айлантмак. Чебер аял мени акылсыз деп айтканына кол койсом болчудай. Брайл келгенде акыл токтотуп калган кезим болчу. Экөөбүз кол алышып, ал жай сурашканча дарыгер сестра телефон чалып, Рикори ойгонду, мени издеп жатат деди. Кеттик, Брайл. Башыман өткөн окуяны экөөң чогуу уккандай болгула, дедим Брайлге. Эмне болгон окуя? Мырзайым Менделиптикине баргандагы окуя. Сиз аны көрдүңүзбү? Деди ишенкирбей. Көрмөк түгүл, түшкө чейин чогуу болдум. Мастан кемпир. Кызык неме экен? Жүрү, калган катканын ал жактан айтып берейин. Анын суроосуна жооп кайтарбай, госпиталга шашыла бастым. Рикориде дарман жок болсо да, кадимкидей айыгып калыптыр. Сакайып калганыңа кубанычтуумун, дедим да кулагына шыбырадым. Сиз айткан мастан кемпир менен көзмө көз сүйлөштүм. Сизге айтчу сөзүм көп. Сакчыларыңызды кетирип жиберсеңиз, мен дарыгер сестраны сыртка чыга тур дейин. Ал кеткенден кийин Маккандын жылмордукуна барганынан тартып, баарын саймердендим. Молли жөнүндө түнөрүп отуруп угуп, мындай деди. Адегенде бир тууганынан, эми күйөөсүнөн ажыраган тура. Шорду Молли. Бирок анын өчүн алабыз. Жооп берет. Ооба, колу менен жасаганын мойну менен тартат. Мырзайым Менделип менен кантип жолукканым жөнүндө учкай кеп салдым. Макканга кандай көрсөтмө бергенимди Рикориге баяндап болуп, сөзүмдү жыйынтыктадым. Буюрса бүгүн түнү жакшы уктайбыз. Анткени кыз куурчак көтөрүнүп чыкса эле Маккан колго түшүрөт. Кыз көчөгө чыкпаган күндө да капсалаңдуу окуя болбойт. Анткени мастан кемпир бизге каршы сокку ура албай калат. Менин аткаргандарым жүйөлүү экен. Рикори мени кунт коюп карады. Айтканыңызда негизинен калет жок, доктор Лауэлл. Сиздин ордуңузда болсом мен да ошентмекмин. Бирок сиз мастан кемпирдикинде болгон окуяны толук айткан жоксуз. Мен да ошентип ойлоп калдым, деди Брайл. Ордуман турдум. Эмнеси болсо да окуянын ток этер жерин айтып бердим. Аябай чарчадым. Кирип алып уктабасам болбойт. Азыр 9:30. Кыз үйүнөн саат 11-де, а балким андан кеч чыгышы мүмкүн. Маккан аны кармаганча уктап алайын. Кармалбаса, таңды таң атканча уктабайм. Бүттү. Калган сурооңорду эртеңкиге калтыргыла. Ушул жерде эле уктасаңыз кантет? Сактыкка кордук жок дегендей, деп калды Рикори. Кыжырым кайнады. Кемпирге алданып, кепке кемтик, сөзгө сөлтүк болуп араң турганда Рикоринин жигиттерине баш пааналашым керек экен да. Мен жаш бала эмесмин, дедим ачууланып. Өзүмдү өзүм коргогонго алым келет. Куралдуу кишилердин кайтаруусунда болгум келбейт. Бекер кылдым окшойт деп өкүнүп калдым. Бирок Рикори таарынган жок. Башы ийкеп жаздыкка чыканактады. Көп нерсеге көзүм ачылды, Лауэлл. Бирок ишиңиз чатак. Бизге эң негизгисин айткан жоксуз. Кандай десеңиз дагы өз эркиңиз, дедим. Антпеңиз, деп жылмайып койду. Адамдарды каш кабагынан байкаган психологдук жайым бар. Маккан кызды кармап келеби же куру келеби, кеп анда эмес. Эртең сыйкырчы да, кыз да өлөт. Жооп кайтарган жокмун. Дарыгер сестра менен сакчыларды бөлмөгө чакырдым. Өзүмө мурун Рикоринин коопсуздугун ойлодум. Кемпир аны өз колум менен жазалайм дегенин ага айткан жокмун. Бирок эсимен чыгарбадым. Кабинетке барганда Брайл мындай деди. Катуу чарчаганыңызды көрүп турам, Лауэлл. Ошондуктан мээңизге чай кайнатайын. Сиз уктап алганча жаныңызда болсом кантет? Кайрадан кыжырым кайнады.
Рикориге эмне дегенимди укпай калдыңбы? Брайл, айткан сөзүмдөн кайтпайм. Ал жайбаракат мындай деди. Маккан кызды кармап келгенче же таң агарганча кабинетте болом. Бөлмөңүздөн дабыш чыгып калса, кирип барам. Кантип уктап жатканыңызды көрүш үчүн да барып калышым мүмкүн. Эшикти бекитпеңиз, антпесе талкалап таштайм. Түшүнүктүү эле айттым го дейм. Мен ачууландым. Ал көктүгүнө салды. Айтканым айткан, дегеним деген. Өзүңүздү өзүңүз билип, өтүгүңүздү төргөлеңиз дедим. Мен уктоочу бөлмөгө кирип эшикти жаптым, бирок бекиткен жокмун. Аябай чарчап калсам керек, 1 саат болсо да уктап алайын дедим. Сууга чайкангандан да ээринип, чечине баштадым. Көйнөгүмдү чечип жатып, жүрөк туштагы кымындай төйнөгүчкө көзүм түштү. Көйнөгүмдү аңтарсам, түйүндү жип төнөлүп жүрөт. Брейлди чакырмак болуп, каалга тарапка басып баратып, тык токтодум. Брейл көрдү дегенче толгон токой суроо жайт. Уйкум кыстап чыкты. Жипти өрттөп жибергенден өтөрү жок деген ойго келип, ширеңке жандандырайын деп турсам, Брейлдин кадамы угулду. Жипти шыпылдап чөнтөккө сала койдум. Эмне жумуштап келдиңиз? Жөн эле. Каалганы ачып көрдү. Эшик кулпуланбаганын билип коеюн десе керек. Мен чечинип кирдим. Мен уктоочу чоң бөлмө үйдүн 2 кабатында. Терезеси бакка чыгып, кабинетиме иргелеш. 2 терезенин сыртынан чырмоок көлөкөлөп турат. Бөлмөдө хрусталь жасалгалар илинип, чоң шадмал бар. Ал кооз жасалган шамдалдын 6 жеринен илинген да, орто ченинде башталган өзгөчө шам үчүн таканычы коюлган. Филадельфиядагы көз каранды эместик залындагы колониялык мезгилдин эң кооз шамдалдарынын бири. Ушул үйдү сатып алганда аны үйдөн чыгартпай койгом. Шамды электр жарыгы менен алмаштырууга дагы каршы болгом. Менин керебетим бөлмөнүн түп жагында турат. Сол капталыма оодарылсам, чала жарык болуп турган терезе көрүнөт. Ошол начар жарык призмага чагылышып, кичинекей булутка айланат да, адамды мемиретип уйку келтирет. Бакта эски алмурут жемиш бактары бар. Шамдал керебеттин аяк жагында турат. Андан жогорураак электр өчүргүч каптал жакта мрамор менен кооздолгон текчелүү, асты ачык меш. Ошол түнү эмне болгонун жакшылап элестетиш үчүн бөлмөдөгү буюм тайымдардын жайгашышын жакшылап билип койгонум дурус. Мен чечине баштадым. Брейл эшикти жаап, кабинетине кетти. Мен жипти сыйкырчынын шатысын үстөлгө ыргыттым. Менин бул кылганым көпкөнчөлүктүн белгиси болуп калды окшойт. Эгерде мен Макканга катуу ишенбегенде, жипти өрттөп салмакмын. Уктатуучу дары ичип, жарыкты өчүрдүм да уктап калдым. Кара уйкуга бастырып, денем көөшүлүп, жаным жыргап барат. Ойгонуп кеттим. 2 жагыма карадым. Таң каларлыктай болгон жерге кайдан келип калдым экен? Тегерек бакшактуу, анча терең эмес чуңкурда турам. Чуңкур кара кочкул чөптүү шалбаанын ортосунда экен. Шалбаанын айланасына мен көрбөгөн, билбеген дарактуу курчап турат. Зымырт түстүү, ачык жашыл жалбырактуу шактар жерге салбыраган. Көк жалбырактуу, жыланга окшош сойлоп өскөн ичке сабактуу дарактар. Дарактар көзөтчүдөй болуп, шалбааны мени кайтарып, мени кыймыл аракетиме көз салып тургансышат. Жок, дарактар күзөтүп турат деп жаңылышыпмын. Дарактардын арасында жашынып отурган кара мүртөөз немелер. Мени аңдып тургандай, эмне кылар экен деп. Бул жерге кантип келип калдым? Колумду, бутумду кармадым. Үстүмдө Нью-Йорктогу үйүмдө кийген көк пижама. Бул жерге кайдан келдим? Кыязы уктабасам керек. Чуңкурдан чыккан 3 чайыр жол токой тарапка барарын баамдадым. Капысынан эле 3 жолдун бирине түшсөм, аман калып, калган экөөнө түшсөм, жашынып турган кара мүртөөз шүмшүктөрдүн колуна түшөрүмдү сездим. Чуңкур уламдан улам тартып, анын түбү өйдө көтөрүлө баштаганын туйдум. Чуңкурдан топтой ыргып кеткендей болдум. Сол жактагы чыйыр менен жай басып жөнөдүм. Бир окумда токтой тартып жүгүрдүм.
токойго жеткиче чуркап келдим. Туурасы 1 метр келген 4 жол токойду кесип өттүм. Тунарган мейкиндикке жуурулушуп кетет экен. Улам катуу жүгүрүп баратам. Токойго кирсем, көзгө көрүнбөгөн жандар чайыр жолдун эки жагынан бактарактарга толуп чыгыптыр. Эмне болгон немелер экен деп мени карап алышса, эмне кылаарымды дагы билбейм. Анын жүзүн ары кылсын деп жандал бастадым. Жүгүрүп эле баратам. Кадам таштаган сайын жаным көзүмө көрүнөт. Мени кармасак деп жабалактаган колдорду сездим. Шыбыр күлкү уктум. Көк шаал түшүп тердеп, токойдон чыктым да көз мелжиген мейкиндикке дейре созулган түзөндө чымын куюн болуп баратам. Адам буту тийбеген жазыктын күрөң түстүү чөптөрү небак кургап калыптыр. Эч нерсе эмес. Арбак толгон токойго караганда күндүк түштүк жогору. Сансыз көздөр жутуу ичидей болуп карап тургансып сездим. Куурап калган айдын талаа менен баратып, асманга көз чаптырсам, күңүрт жашыл булут карап туруптур. Тээ жогоруда 2 кара күн. Жок, 2 көз жылтырады. Чебер куурчакчы аялдын көздөр экен. Күңүрт жашыл асман мени карап турат. Алыстан килейген 2 кол мен тарапка созулду. Мени кармап алып, кайрадан токойго ыргытып ийгиси келген шалдуу ак манжалар. Ар бир манжа тирүү жан. Мастан кемпирдин колдору, көздөрү, колдору жакындагандан жакындап келатат. Асмандан жер жаңырткан күлкү кылды. Мастан кемпирдин күлкүсү. Мен ойгонгондо же ойгондум деп ойлоп алдымбы, ошол күлкү кулагымда жаңырып турду. Өз бөлмөмдөгү керебетке отуруп турмун. Алка шалка тердеп, жүрөгүм калыбынан чыгып кетчүдөй болуп катуу кагат. Шамалдан начар жарык чачырайт. Күңүрт асмандай болуп. Терезелер дагы чала жарык. Жымжырттык өкүм сүрүп турат. Терезе тараптан бирдеме кыймылдагандай болду. Эмне кыймылдады экен деп туруп, барып карайын десем, козголо албайм. Бөлмөдө начар тийген жашыл жарык пайда болду. Алгач ал бүлбүлдөп жарык чыккан чирик дүмүргө окшоп кетти. Бирде үчүп, бирде күйүп, жалын улам катуулап баратты. Бөлмө жапжарык боло түштү. Шамал зумруд көөр таштай жылтырады. Терезеде кичинекей куурчактын өңү пайда болду. Жүрөгүм жарылып кете жаздады. Маккан иттик кылган экен. Өлдүм дедим ичимден. Куурчак мени табалай карады. Сакал муруту терең кырылып, бетим изилдеген 40тагы киши келатат. Куш мурун, жалжайган ооз, эриндери жука, жаргабак, коюу каштары түктүйгөн. Коюу кызыл көздөрү жалтылдайт. Куурчак терезенин четинен бөлмөгө сойлоп түштү да, башы менен жер таянып, бутун өйдө көтөрдү. Андан соң 2 курдай ала салып секирип, бутуна турду да, бөйрөгүн таянып мага тигилди. Эмне үчүн кол чаппайсың дегенсип цирктин акробатындай болуп, сокмо дамбал жана 5 мат кийип алыптыр. Терезе тарапка кол жаңса деле дагы бир кичинекей бет көрүндү. 60-тарга келип калган. Менсинген жаак, болоттой сакалы бар киши экен. Карыз акча сурап келген карапайым кишиге, банкирге окшоп, суук мамиле жасаган адамга окшошуп кетти. Ошондо баарын түшүндүм. Банкирдин куурчагы акробаттын куурчагы экен. Белгисиз оорудан набут болгон 2 кишинин куурчагы. Куурчак банкир терезенин текчесинен салаваттуу түштү. Үстүндө жапжашыл күрмө шым, фрак, аппак оромолчо. Үстүндө жапжашыл күрмө шым. Ал дагы колун көтөрүп койду эле, өзү курактуу татынакай килейген аял пайда болду. Эр албаган каргыз. Ал банкирдин колун кармап терезеден секирип түштү. Жарашыктуу кийинген 4-чү куурчак терезеде пайда болду. Текчеден шып секирип түшүп, акробаттын жанына келди. Мени табалап карап, шүгүнүп койду. 4 куурчак сапка тизилип, мен тарапка жөнөдү. Алдыда 2 акробат, артында банкир менен эрге чыга элек каргыз. Кыйшалаңдап келатышса да күлкүм келбейт. Күлкүлүү нерсе болушу мүмкүн, бирок ага азизил эле күлбөсө, карапайым адам
жылмайып да койбойт. Жаным 4 чарчы болду. Брейл коңшу бөлмөдө чакырып алгандай болсом гана аттың. 4 куурчак маслат кууруп калышты. Акробаттар шапа-шупа коюн кончторунан ийне канжар сууруп чыгышты. Калган экөөндө да жалаңдаган ийне канжар. Куралдарынын учун мага кезеп катар басып келатышат. Акробат гимнасттын кочкул кызыл көзү шамдаалга түшүп тык токтоду. Карап эле калды. Ийне канжарын койнундагы кынына салды да эки алаканын жайып жүйрүтө басып отурду. Куурчактарга бир баш ийкеди да шамдаалга кантип чыксак экен дегенсип өйдө карады. Экинчи куурчак асты ачык мештин текчесин көрсөтүп койду эле экөө тең ага чыгып баштады. Карылыгы жетип калган банкир жана эре албаган куурчактар ийнелерин колдорунан чыгарбай акробаттарды кызыгып карап турушту. Акробат эңкейе калганда гимнаст өзүнүн кичинекей буттарын тигинен алакандарына койду. Биринчи куурчак түзүлө калганда экинчи куурчак мештин текчеси менен шамдалдын ортосундагы эндиктен учуп барып жасалмалуу илмектин бирин кармады. Салаңдап калды. Ошол замат экинчи куурчак секирип шамдалдын дагы бир туткасын кармап биринчи куурчактай болуп чайпалып турду. Шамдаал оордукту көтөрө албай илинип турган асыл буюмдар жерге түшүп бырын-чырын болду. Жымжырттык өкүм сүрүп турганда алдабыш бирдеме тарс жарылгандай эле угулду. Брейл эшикти шарт ачып босогодо туруп калды. Мен аны жашыл жарыктан көрүп турсам да, ал эчтемени көрмөгөндүктөн колунан эч нерсе келбесин билип турдум. Бөлмө капкараңгы. "Лауэл, эмне болуп кетти? Жарык кылыңыз" деп кыйкырып ийди. Жооп берейин, эскертип коеюн дейм, үнүм чыкпайт. Электр жандырмак болуп жатканда куурчактарды көрүп калды. Шамдаалдын арт жагынан өйдө карап турду. Асылып турган куурчактардын бирин ийне канжарын койнунан сууруп чыкты да Брейлдин ийнине ыргытып түшүп, ийнени матырып алды. Брейл ачуу чаңырып алып жым болду. Ошол замат килейген шамдаал кулап түштү эле жер силкингендей эле болду. Брейл жана ага ийне сайып жаткан куурчактар шамдалдын астында калды. Жашыл жарык жок болуп, куурчактар житип кетти. Ошондо барып дене башым кыймылга келди. Үйдү жарык кылып ыргып турдум. Адам кейпиндеги 4 куурчак терезеден чыгып качып баратышкан экен. Рикори кирип келди. Анын сакчылары үн чыкпас автоматтан терезе тарапка ок жаадырышты. Брейлдин башын көтөрдүм. Небак эле өлүп калыптыр. Бирок Брейл шамдал кулай электе эле өмүр менен кош айтышыптыр. Анын тамагына ийне сайылыптыр. Уйку күрөө тамыры кыйылыптыр. Брейлди өлтүргөн куурчак көздөн кайын болду. Мастан кемпирдин кызы. Рикори анын желдеттери биздин жигиттерди сызга отургузуп кетишти дедим, өйдө болуп. Ал унчуккан жок. Брейлден көзүн албай ичинен сызып турду. Калган кишилериңиз дагы Маккандай болсо, сиз небак өмүр менен кош айтышмак экенсиз. Маккан акылдуу ак ниет, деди Рикори мага кейиштүү карап. Эмне болгонун өз оозунан укмайынча аны айта албайм. Кече кечинде сиз болгонун болгондой кылып айтып берсеңиз, Брейл тирүү калмак. Айтса айтпаса төгүнбү деп шылкыя түштүм. Ичим күйүп ачуум келет. Жанымды коерго жер таппай туталанып чыктым. Кур намыска алдырып эмне кылам дейм да. Сыйкырчы кемпирдин үйүнөн көргөн билгенимди ийне жибине дейре түшүндүрсөм. Көмөкөй келсе тил келбегенди сүрөттөп берсем. Уктап жатканда Рикоринин жигит сактап турушуна макул болсом, Брейл өлмөк эмес. Эки жагыма карасам, уудуудан улам кабинетке госпиталдын кызматкерлери толуп чыгыптыр. Дарыгер сестрага кайрылдым. Экөөбүз керебетте сүйлөшүп отурсак, Брейлди шамдал басып өлтүрдү. Бирок аны башкаларга айтчу болбоңуз. Доктор Брейл жарадар болуп ооруканага кетти деңиз. Элди уктатып коюп, санитары көңөр жерде канды сүрүп койгула. Шамдалга кол тийгизбегиле.
Кабинеттегилер чыгып кеткенден кийин Рикоринин адамдарына кайрылдым. Автомат менен аткылап жатканда эмнени көрдүңөр? Маймыл кебетеленген бирдемелерди көрдүм, деди бири. Эрежелер окшойт, дейт экинчиси. Рикори да көрүп калганын өңүнөн эле байкадым. Рикори, дедим, керебет жапкычты алып жатып. Жигиттериңиз Брейлди жапкычка ороп, кабинетке ирелеш бөлмөдөгү керебетке жаткырышсын. Ал баш ийкеп койду эле эки жигит сулап жаткан Брейлди өйдөө кылышты. Анын бети башы, колу айнектерге тилинип, бир сыныгы куурчактын ийнеси сайылган жерди жаап калыптыр. Жаратынан сызылып кан агып жатат. Рикорини ээрчитип чыккан бөлмөгө кирдим. Жигиттер Брейлдин денесин керебетке жаткызышты. Силер дарыгер сестра менен санитар кеткенче уктоочу бөлмөдөн чыкпай отургула, дедим Рикоринин жигиттерине карап. Каалганы жаап мага бурулду. Эмне кылсам дейсиз, доктор Лауэлл? Ыйлап тургум келсе да сыр алдыргым келбеди. Полицияга кабарлап тергөөчү чакырттым. Аларга эмне демексиз? Терезеден эмне көрдүңүз, Рикори? Куурчактарды. Мен дагы. Куурчак өлтүрдү деп полицияга кайсы бетим менен айта аламын? Сүйлөшүп атсак, шамдал кулап кетти. Айнектин сыныгы тамагына сайылды деп калпты ышкыртайын? Башка эмне дейм? Сөзсүз ишенет. Чын-чынына келгенде, Брейлдин өлүмүнө Маккан эмес, мына мен күнөөлүмүн. Сокур намыс талашып, тей-тейбей, сиздерге болгон ишти чып-чыргасын коротпой айтып берсем, ал аман калмак. Менин кесепетимден улам ал бөөдө өлүмгө учурады. Анын өлүмүнө мен күнөөлүмүн. Рикори жаш баладан бетер сооротуп кирди. Буга сиз күнөөлүү эмессиз. Турмушта тажрыйбасы мол, балыкка тил, дөңгөлөккө жан киргизе турган адам болсоңуз да эмне кыла алат элеңиз? Мастан кемпир сиздин ишенбестигиңизден купкана пайдаланды. Бирок күнөө сизде эмес. Эми анын шиши толуп, сазайын берчү учур келди. Ийниме колун койду. Маккандан кабар келмейин полицияга кабарлабай туруңуз. Саат 12 болду. Ал телефон чалып, же өзү келип калат. Бөлмөмө барып кийинип турайын. Маккан менен сүйлөшүп бүтөр менен бул жерден кетем. Ал эмне дегениңиз, Рикори? Мастан кемпир менен анын кызын өлтүрөм, деди камарабай. Таңга жеткирбей өлтүрөм. Жакшы эле күттүм, жетишет. Мындан ары эч кимди өлтүрө албас кылып, тукумун соолутам. Алсырай түшүп, орундукка көчүк бастым. Көзүм караңгылады. Рикори берген сууну гана жуттум. Кулагым дүңгүрөп, эшик такылдап, Рикоринин жигиттеринин бири «Маккан келди» дегендей болгонун чала чарпып угуп калдым. «Кире берсин», деди Рикори. Эшик ачылып, Маккан баш бакты. «Кызды кармап келдим». Бизди карап унчукпай турду. Керебеттеги шейшеп жабылган денени көрүп, өңү бузула түштү. «Эмне болуп кетти?» Рикори жооп берди. «Куурчактар доктор Брейлди өлтүрүп кетишти. Сен кызды кечки бирээк кармадың, Маккан. Эмне болду?» Муунуп бараткансып араң жатып сүйлөдүм да суроо бердим. «Кыз кайда, Маккан?» «Ылдыйда». Оозуна чүпүрөк тыгылып, колу буту таңылып машинеде жатат. «Каерден качан кармадыңар?» деди Рикори. Макканды карап туруп, эмнегедир ага боорум ооруп, ичим жылыды. Уялганымдан ошентим окшойт. «Отур, Маккан. Брейлдин өлүмүнө сенден көрө мен көбүрөөк күнөөлүмүн», дедим. «Аны мага коюңуз, Маккан. Доктордун көчөнүн эки башына эки машине кармап тур деген буйругун аткардыңбы?» «Ооба. Ошондон баштап айта башта». Кыз саат 11-ге жакын көчөгө чыкты. Мен көчөнүн чыгышында, Поль батышында турду. «Буюрса кыз колго түштү», дедим Тониге. Эки чамадан көтөргөн кыз туш тарабын каранып алды да машине турган жакка басты. Гараждан эшигин ачып, машинесин Поль тарапка айдап жөнөдү. Польго доктордун буйругун кайталадым. «Кызды дүкөнгө жакын жерден кармаба». Поль аны сонун түшүндү. Мен Польдун артынан жөнөдүм. Кыз Бродвейдин батыш жагынан айдап, бизден узай баштады. Көчө толо машине. Поль капысынан чыгып калган машине менен кагылышып, жол бөгөлөдү. Мен кан жолго чыккача 2-3 мүнөт убактымды текке кетирдим.
Жолго чыксам кыздын машинеси караныда көрүнбөй калыптыр. Машинеден түшүп ротко телефон чалдым. Кыз көрүнөр менен дүкөнгө кирип бараткан жеринен болсо да кармап тезинен бул жака ап келгиле дедим. Өзүмгө госпиталга ашыктым. Болду болбоду кыз ушул жака бараткан болушу керек деп ойлодум. Машинеде келатып парк тарапка көз чаптырдым. Канчага чейин эле анын түлкүсү түштө үрүп, ыргыткан ташы өргө түшө берет. Менин да түлкүм түшө үргөн учур келер деп турсам, ойлогон оюм жүзөгө ашса болобу? Бак тарактын көлөкөсүндө турган машинени көрүп калдым да кызды колго түшүрдүм. Каршылык кылбаса да оозуна чүпүрөк тыгып, буту колун таңып салдык. Тони машинени мындайраак айдап барып тинтип чыкты. Бар болгону ичи көңдөй эки чемодан экен. Кызды мындап келдик. Куба кызды кармагандан кийин берге келгенчекти канча убакыт өттү, дедим. 10-15 мүнөт. Тони машинени көпкө дейре тинте берип, далай убактыбыз текке кетти. Брейл кайтыш болгон кезде Маккан кызга карап туруп жолугуп калганын баамдадыңбы дегенсип Рикориге карап калдым. Рикори баш ийкеди. Болду болбоду кыз куурчактарды күтүп тургандыр да. Кызды канттик деп Маккан Рикориге кайрылды. Рикори Макканды сырдуу карап, сол колунун муштумун түйүп, кайра жазып жибергенин байкап калдым. Жарайт кожоюн, деди Маккан. Ал Рикоринин буйругун аткарганы сыртка чыгып баратканын байкап калып, каалгага жонумду тостум. Рикори, ушул иш боюнча өз оюмду айтпасам болбос. Сизге Питерс канчалык жакын болсо, Брейл да мага ошончолук ысык эле. Мырзайым Менделиптин күнөөсү тоодой болгон менен бул кыз анын айтканын эки кыла албайт болчу. Ал куурчакчы аялдын оту менен кирип, гүлү менен чыгып калган. Менимче ал көбүнесе гипноз менен дугаланып жүрсө керек. Уолтерсти куткарып калгысы келген күнү бүгүн көз алдымда. Анын өлүмүн каалабайм. Сиз айтканыңыз чын болсо, аны тезирээк жок кылгандан өтөрү жок. Эгерде биз кызды жок кылбасак, мастан кемпир аны каалаганча пайдалана берет. Мунуңузга макул эмесмин, Рикори. Анын дагы бир себеби бар, Рикори. Мен кызга дагы бир топ суроо берип, мырзайым Менделип куурчактарды кантип жасаганын дагы, дары майы эмнеден жасарын, ал билгендерди дагы кимдер билерин тактап алышым керек. Кыз билгендерди мен айттырып алмакмын. Кантип? Деди Маккан ишенкирбей. Кемпир мага кандай тузак жасаса, мен дагы ошентем. Рикори бир саамча ойлоно калып мындай деди. Доктор Лауэлл, сиздин айтканыңызга акыркы жолу макул болоюн. Менимче сиз жаңылышасыз. Мастан кемпирди биринчи жолу көргөндө эле бир жаңсыл кылып салам деп, эмгиче бармагымды тиштеп өкүнүп жүрөм. Бул кыз тирүү калса, баарыбыздын түбүбүзгө жетет. Ошентсе да акыркы жолу тилиңизди алайын. Маккан, кызды менин керебетиме алып кел, дедим. Аңгыча төмөн жактагылар менен эсептешип келе коеюн. Мен төмөн түштүм. Маккан менен Рикори мени ээрчип басышты. Ылдый жакта эч ким көрүнбөйт. Госпиталда гипноз үчүн колдонулуучу юристтин күзгүсү үстөлгө койдум. Ал күзгү жарыкты каалаган тарапка чагылдырып эки нерседен турат. Жарыктын шоуласы тийгенде алар бирден жанып, бирде өчүп турат. Сезимтал жана гипнозго бат дуалануучу кызга тезирээк таасир тийгизүүчү өтө пайдалуу аппарат. Кыз отурчу орундукту жарыкка чагылыштырып турган күзгүнү алды жагына койдум. Даярдык иштери бүтөрү менен Маккан менен Рикоринин сакчыларынын бири кызды алып келди да орундукка отургузуп, оозунан чүпүрөктү чыгарды. Рикори буйрук берди. Тони, сен машинеге бар. Маккан, сен берде кал. Сыйкырчы кыздын өлүмү. Кыз каршылык көрсөткөн жок. Түпсүз ойго чөмүлүп тургандай мени кайдыгер карап койду да сунган колумду кармады. Колум муз менен таш. Эркелете сүйлөдүм. Сизге жамандыгыбыз тийбейт, каралдым. Орундукка чалкалай отуруп дем алыңыз. Сизге жардамым тийсе эле
Болду. Уктап алсаңыз дагы болот. Уктаңыз. Эч нерсе укпагансып, мени кайдыгер карап тим болду. Колун кое берип, тике маңдай отурдум да, күзгүсү бар аппаратты иштеттим. Кыз күзгүдөн көзүн албай карап эле калды. Уйкуга деңге мас болуп турган кыз орундукка чалкалай отурду. Көзү жумула баштады. Уктаңыз, дедим үнүмдү жумшак чыгарып. Сизге жамандык каалабайбыз. Беймал уйкуңузду кандырып алыңыз. Уктаңыз. Уктаңыз. Көзү илинип, терең улутунду. Сиз уктап жатасыз. Мен ойготмоюнча уктай бериңиз. Мен тур демейинче уктай бериңиз дедим. Менин акыркы сөзүмдү акырын гана кайталап койду. Айланама күзгүмдү токтотуп мындай дедим. Сизге бир нече суроо берем. Чындыкты гана айтыңыз. Сиз калп айта албайсыз. Аны жакшы билесиз. Жаш баладай болуп, менин айткандарымды ооз учунан кайталаңыз. Мен калп айта албайм. Аны жакшы билем. Рикори менен Макканга мактана карадым. Рикори чокунуп кирди. Эмне болуп кетти деп мага чоочулай карады. Мени сыйкырчы болуп жүрбөсүн деп шек санап калышты окшойт. Маккан кыздан көзүн албайт. Кызга суроо бере баштадым. Сиз чын эле мырзайым Менделиптин жээни болосузбу? Жок. Жок. Кандай жекче атчылык бар? Билбейм. Билбейм. Чогуу жашаганыңарга канча болду? 1,5 жыл болду. Мен томолой жетиммин. Мен Венадагы жетимдер үйүндө жүргөндө багып алган. Ошондон бери аны тайыжы деп келем. Мага тууган эмес. Андан кийин каерде жашадыңар? Берлинде, Парижде, Лондонда, Прагада, Варшавада. Мырзайым Менделип такай эле куурчак жасап жүрөбү? Ал жооп берген жок. Селтей түшүп, кирпиктерин кыймылдатып кетти. Уктаңыз. Уктаңыз. Мен ойготмоюнча уктай бере турганды унутпаңыз. Уктаңыз. Суроомо жооп бериңиз. Ооба. Ооба, деди шыбырап. Куурчактар бардык шаарда киши өлтүрүп жүрөбү? Ооба. Уктаңыз. Тынчтаныңыз. Сизди эч ким капа кылбайт. Анын тынчсыздана баштаганын көрүп, кептин нугун өзгөрттүм. Мырзайым Менделип каерде төрөлгөн? Билбейм. Жашаганча да? Билбейм. Канчадасыз? Деп сурасам, мен үчүн убакыт деген болбойт деп күлүп тим болду. Мени 5 жашыман бери багып келатат. Ошондо эле азыркыдай болчу. Анын шериктери барбы? Куурчак жасаганды кимден үйрөнгөн? Прагадагы ойнош кишиси үйрөткөн. Ойнош дейсиңби? Дедим ишенкирбей. Былчыйган дене, жазы жаак аялдын элеси көзүмө тартылды. Эмне үчүн ишенбей турганыңызды билем, бирок анын башка денеси бар. Керек учурда тулку боюн өзгөртө коет. Укмуштуудай сулуу дене. Көзү, үнү, колу ошол денеге таандык. Ал жаңы денелүү болгондо сулуунун сулуусу болуп чыга келет. Мен анын толукшуп, көркүнө чыгып турган кезин далай жолу көргөм. Башка дене? Ай, ким билет. Ашып эле кетсе, жомоктогудай кылып сүрөттөгөн бөлмөлөрдүн биридир да. Аял уйкудан чала ула ойгонгондо мен дагы ошондой бөлмөдө болбодум беле. Менделип ойлоп чыккан нерсе кыздын мээсине жат болуп калат окшобойбу? Анын баарын жокко чыгарып, түйүндүү маселеге көчтүм. Ал кишилерди дары сайып же куурчактарды жумшап өлтүрөт окшобойбу? Ооба. Дары майды жана куурчактарды пайдаланып өлтүрөт. Нью-Йоркто дары майдын күчү менен канча кишини өлтүрдү? Кыз так жооп берген жок. Биз бул жерге көчүп келгенден бери 14 куурчак жасады. Демек, мен билбеген далай окуя бар экен да деп калдым. Куурчактар канча кишинин өлүмүн кыйды? 20 кишинин.
Рикори чыдай албай сөгүнүп кирди эле сабыр кыл дегендей ишарат кылдым. Ал өң алаттан кетип, жини кайнап араң эле отурду. Маккан сыр алдырбай бир калыпта. Ал куурчакты кантип жасайт? Билбейм. Дарыны кантип даярдаганын билесиңби? Жок. Анысы мага көрсөтпөйт. Куурчактарды кантип жандандырат? Аларды тирилтерин айтасызбы? Ооба. Өлгөндөрдүн эсебинен. Рикори ушул жерден дагы бир жолу сөгүнүп алды. Мен суроомду жаңырттым. Куурчак кантип жасалаарын билгениң рас болсо, алар кантип жандандырарын дагы билишиң керек. Аларга кантип жан киргизет? Кыз жооп кайтарган жок. Сен менин суроомо жооп беришиң керек. Сен менин тилимден чыкпашың керек. Сүйлө. Сиздин сурооңузду түшүнбөй калдым, деди кыз. Куурчактар өлгөндөрдүн бирдемелерин пайдаланып тирилишет. Дагы эмне билгиңиз келет? Мырзайым Менделипке биринчи жолуккан кишилер кантип тартыла бергенинен баштап, куурчактарга кантип жан бүтүп калганына чейин айтып бер. Кыз мындай деди. Тайже мындай дейт. Адамдар мага өз каалоосу менен өзүнө куюп койгондой окшош куурчак жасоого макул болушу керек. Эмне үчүн сүрөткө түшүп берерин билбей калышынын кымындай мааниси жок. Тайжем дароо биринчи үлгүсүн алып калышы керек. Жашап кала турган экинчи куурчакты жасап бүткөнчө шылтоо таап дарымай сүйкөшү зарыл. Алмай сыйпалган адамдын мээси куурчакка өтөт. Өз оюн жүзөгө ашырыш үчүн дүкөнгө келгендердин ичинен курман болчу кишилерди иргеп алат. Кантип жана кандай белгилеринен улам тандап аларын билбейм. Ал экинчи куурчакты жасап бүткүчө сүрөткө тартылып кебин алдырган адам өлөт. Ал өлөр менен куурчакка жан кирип, тайжемдин тилинен чыкпай калат. Куурчактардын баары анын айтканын кың дебей аткарып калышат. Кыз унчукпай калды да мындай деп кошумчалады. Бир куурчак гана анын тилин албайт. Ал кайсы куурчак? Сиздердин дарыгер сестра тайжемдин тилин түк албайт. Тайжем аны аябай кыйнайт, жазалайт. Бирок өзүнө баш ийдире албай койду. Кечээ түнү башка куурчактарга кошуп, кичинекей дарыгер сестраны дагы ала келдим. Менин тайжемдин каргышасына калган кишини өлтүрсүн деп. Бирок ал башка куурчак менен мушташып жатып, ал кишини аман алып калды. Эмне болуп жатканын тайжем да түшүнбөйт. Ал эмне кылаарын билбей жүрөт. Менде болсо үмүт оту жанды. Кыз унчукпай калды. Андан соң үнүн катуу чыгарып мындай деди. Шашылыңыздар. Мен азыр куурчактарга барышым керек, болбосо тайжем издеп калат. Өзүм барбасам, мени жердин түбүнөн болсо да таап алат. Менин бул жерде экенимди билсе, мени өлтүрөт. Сен ап келген куурчак мени өлтүрмөк беле? Ооба. Азыр куурчактар кайда? Азыр алар мени издеп келишет. Силердин кишилериңер куурчак келгиче мени кармап алышты. Куурчактар үйгө барышат. Керек учурда буту бутуна тийбей шыпылдай басышат. Менсиз аларга кыйын эле болот. Бирок алар аргасыздан тайжеми барышат. Куурчактар эмне үчүн өлтүрүшөт? Тайжемдин көңүлүн көтөрүш үчүн. Түйүндүү жиптин кандай сыры бар? Билбейм, бирок анын айтымында деп келаткан жаш баладай болуп коркуп кетти да шыбырап сүйлөдү. Тайжем мени издеп атат. Көзү мага кадалып, колдорун созуп келатат. Мени көрүп койду. Мени каткыла. Ага көрсөтө көрбөгүлө, тезирээк. Катуу уктап кал. Көшүрүп укта. Эми ал сени таба албайт.
Сен андан жашынып калдың. Ал менин айткандарымды кайталап айтты. Мен катуу уктап жатам. Ал мени таппай калды. Мен жашынып калдым. Бирок ал мени издеп жүрөт. Мен суу жыгылганча издей берет. Рикори менен Маккан ыргып туруп жаныма келишти. Мастан кемпир аны издеп жатканына ишенесизби? Деди Рикори. Жок, дедим мен. Бирок издеп калышы ыктымал. Далай жылы анын айтканы менен болуп, айдаган жагына басып жүргөн кыз алдын ала чоочулашы дагы мүмкүн. Та эжесинин буйругун аткара албай калганына ичинен бушайман болуп, жазалап салабы деп жүрөкзаада болуп жатышы дагы ажеп эмес. Эгерде кыз чыңырып жиберди. Ал мени көрүп койду. Мени таап алды. Колдорун мага сунду. Уктаңыз, ал сизге зыян келтире албайт. Сизди кайрадан жоготту. Кыз үндөбөй калды. Бирок кыңкыстаганы угулуп турду. О жараткан, шуурду кызды сактай көр. Рикоринин көзү алайды. Өлмөктөн доңуз копсун. Ал өлсө жыргап куунап калат элек. Жүрөкзаада болбой. Кызга кесе айттым. Менин сөзүмө кулак салгында баш ийгин. 5 чейин санаймын. 5 дегенде ойгон. Дароо ойгон. Тез ойгонгонуң өзүңө пайда. Ал сени кармай албай калат. Кулак сал. Мен жайма жай санап кирдим. Бирок бат ойгонуп кетсе, ден соолугуна доо кетпесин деп. 1, 2, 3. Кыз кыйкырып жиберди. Мени кармап алды. Колум менен жүрөгүмдү мыкчыды. Ай! Денеси жумшарып, бир калтырап алды да орундуктан кулап түштү. Көзү ачылып, жагы шалпыя түштү. Көйнөгүн чечип, жүрөгүн тыңшадым. Токтоп калыптыр. Капысынан кыздын жансыз эрининен опузалаган, нааразы болгон үн шактый түштү. Келе соосуңар. Мырзайым Мендилиптин үнү экен. Мастан кемпир күйүп өл. Рикоринин токтоолугуна таң калдым. Тула боюм дүкүлдөп чыкты. Сыйкырчы аялдын үнүн түк уга элек Маккандын үрөйү учту. Рикори суроо салды. Кыздын өлгөнүнө көзүң жеттиби? Ооба. Макканга кайрылды. Машинеге алып бар. Кандай оюңуз бар? Мастан кемпирди өлтүрүшүм керек, деп мыскылдуу жылмайды. Өлгөндө да бир чуңкурда чогуу болушсун. Тозокто да өмүр бою чогуу күйүшсүн. Эмне? Сизге жакпай калдыбы, доктор Лауэлл? Деди мага тигиле карап. Билбейм, Рикори. Кудай акы билбейм. Бүгүн мен аны өз колум менен өлтүрсөм болмок. Азыр ачуум тарап кетти. Сиздин пикириңиз менен кулк мүнөзүмө, үйрөнгөн адатыма, идеяларыма, көз карашыма жана акыйкат жаза тууралуу түшүнүгүмө карама каршы келет. Мындай иш киши өлтүрүүчүлөрдүн колунан гана келет. Рикоринин жообу. Кыздын сөзүн уктуңуз. Биздин шаардан эле куурчактар 20 кишини өлтүрүптүр. 14 киши куурчак айланыптыр. 14 киши Питерске окшоп өлүптүр. Гипноздун күчү менен айтылган кепти бир дагы сот эсепке албайт. Кыз чын айттыбы, жалган айттыбы билиш кыйын. Орукчал кыздын далили жок сөздөрдү дүйнөдөгү эч бир сотко негиз боло албайт. Анын айткандарына таянып иш козгоого болбойт. Сөзүңүз орунду. Рас. Сот ишенбей коюшу мүмкүн. Кыз какшанган чындыкты айтканына ишенбей турасызбы? Жооп таба албай кайпалактап калдым. Анткени кыз чынын айтып жатканына көзүм жетип турат. Рикори кебин улады. Туп-туура, доктор Лауэлл. Унчукпасаңыз дагы суроомо жооп бериңиз. Кыз чындыкты айтканына менден бешбетер ишенип турасыз. Биздин закон мастан кемпирди жазалай албасын менден жакшы билесиз. Ошондуктан аны мына мен өлтүрүшүм керек. Айтканымды аткарайын. Бирок канды моюн атыкпайм. Мен Кудайдын куралы болуп кызмат өтөйм. Жообумду күтүп унчукпай калды. Бу жолу да жооп таба албай калдым. Маккан, кызды машинага алып барып кайра кел. Маккан кызды алып кеткенден кийин Рикори мындай деди. Доктор Лауэлл, сиз мени менен чогуу болуп
мастан кемпирдин өлтүрмөккө күбө болуңуз. Ичиркене түштүм. Бара албайм, Рикори. Жаным жер тартып араң эле турам. Бүгүн кайгылуу окуяга катуу кыйналып калдым окшойт. Сиз сөзсүз барышыңыз керек. Кызга окшотуп, оозуңузга чүпүрөк тыгып, кол утуңузду таңып болсо да кошо ала кетебиз. Эгерде жалгыз калсаңыз, илимий жактан шектенүүңүз күч алып, Кудай Таалага бардык окуяларга берген убадамды аткара албай каламын. Сиз чабалдык кылып, бүт ишти полицияга өткөрүп беришиңиз ыктымал. Мен тобокелге сала албайм. Сизди ызааттайм, доктор Лауэлл. Кадыр тутам. Бирок ушул азыр кой балам деп энем жолуман чыкса да, сизге окшотуп жыга түртмөкмүн. Жарайт. Сиз менен барамын, дедим. Дарыгер сестрага айтыңыз, менин кийим-кечегимди алып келип берсин. Иш бир жаңсыл болмоюн чогуу басып чогуу турушубуз керек. Тобокелге салбайлы. Телефондон дарыгер сестрага тийиштүү көрсөтмө бердим. Жаңы эле келген Маккан Рикориге мындай деди. Мен кийинер замат куурчак дүкөнгө барабыз. Бүгүн машинеде Тониден башка кимдер болот? Ларсон жана Картелло. Жакшы экен. Биз баратканыбызды мастан кемпир билип коюшу ыктымал. Кыздын жансыз тамагынан үн чыгаргандай эле анын жансыз кулак аркылуу угуп алышы мүмкүн. Эмне болсо ошо болсун. Ал эчтемеден кабары жок деген ойдо бололу. Дүкөндүн эшиги илинүүбү? Мен дүкөнгө кирип көргөн эмесмин, кожоюн, деди Маккан. Илгич илинер илинбесин билбейм, бирок каалга айнек панель менен капталган. Илгич болгон күндө да оңой эле ачып алабыз. Сиз кийингиче Тони шаймандарды даярдап коет. Доктор Лауэлл, деди Рикори мага бурулуп. Биз менен барам деген убадаңыздан танбайсызбы? Ишиме жолто болбойсузбу? Айтканымды сөздөй көрүңүз, Рикори. Маккан бизди машинеде күтүп турат. Рикори кийинди. Түнкү саат 1-де биздин үйдөн чыктык. Таң каларлык бул окуя бир жума мурун дал ушундай абалда башталганын эсиме түштү. Мен машинемдин арт жагында Рикори менен өлгөн кыздын ортосунда бараттым. Бет маңдайыбызда олбурлуу Швед Ларсон жана тарамыштай тырышкан Картелло аттуу итальян. Машинени айдаган Тонинин жанында Маккан отурат. 20 мүнөтчө жүргөндөн кийин Бродвейге жетип келдик. Курчак дүкөн жайгашкан көчөгө жакындаганда машине жайлады. Асман түнөрүп, деңизден муздак шамал согуп турду. Анча üşөсөм да калтырап чыктым. Мастан кемпир жашаган көчөнүн бурчуна келдик. Ары бери баскан адам көрүнбөйт. Дүлөй тымтырстык. Дүкөн жайгашкан көчө дагы жымжырт. Рикори Тониге кайрылды. Дүкөндүн бет маңдайына токтот. Бизди түшүрүп коюп бурчтан күт. Жүрөгүм лакылдап чыкты. Көзгө сайса көрүнгүс караңгы. Дүкөндөн да жарык көрүнбөйт. Сары шамал аркырап согуп келди. Босогон аттай алар бекенмин. Же мастан кемпирдин тыюу салганы тарай элек болду экен деп ойлоп коем ичимен. Маккан арык кыздын жепчеңил денесин алып чыкты да кире беришке жөлөп койду. Рикори менен Ларсон жана Картелло аны ээрчип бастык. Машине жүрүп кеткенден кийин куурчак чаял менен биринчи жолу жолугушканым эсиме келип жүрөгүм элеп-желеп болуп алып учат. Тарамыштай болгон итальян айнекти резинкеге окшош бирдеме менен сыйпалады. Ал эки заматта айнектин диаметри 30 сантиметрче айланта кесип бүттү. Бир колу менен көмкөрүлгөн чыныны кармап, резинке балка менен айнекти акырын гана ургулады. Шырп эткен шыбыш угулбайт. Көзөнөктөн колун салып бир аздан кийин эшик ачылды. Маккан өлгөн кызды дүкөнгө алып кирди. Анын артынан жыла басып биз кирдик. Картелло кесилген айнекти ордуна салып койду. Капсалаңдуу бөлмө барчу коридордун эшигин элес булас көрүндү. Тарамыштай болгон итальян дүкөндүн коридорго кирчи эшикти ачмак болду эле жабык экен. Бир нече соккудан кийин ал эшикти дагы ачты. Биринчи болуп Рикори, анын артынан кыз көтөргөн Маккан кирди. Калганыбыз көлөкөдөй болуп, ээрчип басып акырын
Эшиктин алдына токтодук. Чүкөдөй болгон итальяндын колу туткага жете электе эле каалга шарт ачылып, куурчакчы аялдын үнү угулду. Кире бергиле, джентльмендер. Көздөй көргөн жээнимди ала келгениңерге көптөн ыраазымын. Кире бериште тосуп алайын деп караңгыда жалгыз чыккандан корктум. Кантсе да коркунчаак картаң аялмын да. Мындайраак болуңуз кожоюн деп шыбырады Маккан. Ал кызды калканыч катары сол колу менен кармап, оң колундагы тапанчасын кемпирге сунду. Автоматын кармап Рикори босогону аттады. Маккандын артынан мен, берки экөө менин артыман киришти. Дароо бөлмөгө көз жүгүрттүм. Куурчакчы үстөлдүн жанында бирдеме тигип отуруптур. Кабагым кашым деп да койбой, шадылуу ак манжалар гана шыпылдайт. Бизди карап да койгон жок. Меште от күйүп атат. Бөлмө жылуу, мага белгисиз жагымдуу жыт мурун өрдөйт. Куурчактар сакталуучу шкафтарга назар салдым. Шкафтардын эшиги ачык. Жалжылдаган куурчактар тизилип турат. Маскара поздордун көргөзмөсүнө коюлган эрежелердей болуп, көрүнүштөрү бир кызык. Жүздөгөн куурчактар, америкалыкча, немец, испан, француз, англисче, мен билбеген толгон токой улуттардын кишилериндей болуп кийинишиптир. Бийчи кыз, темир балка көтөргөн уста, немец студент, кылычын кынынан суурган бети тырык француз солдат, канжарын жалаңдаткан түндүктөн түшмө ууру, бангиге шынарлаган жел таман кыз, чабандес, ар кандай кесиптеги куурчактардан баш айланат. Куурчактар секирип келип, бизди алкымдан алып өлтүрүүгө даяр турушкандай. Эсимди жыйып, өзүмдү колго алууга аракет кылдым. Тигилер бар болгону куурчак экениме өзүмдү өзүм ишендиргим келди. Каңгырап бош турган шкафты көрүп калдым. Дагы бир баш аягы куурчагы жок 5 шкаф турат. Жашыл жарык тийген бөлмөдө мен шал болуп жаткан көргөн 4 куурчак Уолтерс көрүнбөйт. Мени тикире карап турган куурчактардын көздөрүнөн ала качып кемпирди карасам, ал дагы эле иштеп жатыптыр. Бөлмөдө жападан жалгыз отургансып, бизди көрбөгөнсүп. Рикори автоматы менен мээлеп турбагансып, колуна тийбей иш кылып, кыңылдап ырдап отурат. Үстөлдө куурчак Уолтерс чалкасынан жатат. Кичинекей колдору бозомдук чачтан жасалган түйүндүү жип менен чие байланган. Жиптин бир учунда ийне канжар. Айта берсе сөз жетпеген, жаза келсе кагаз түгөнгөн нерселерди ал эки заматта көздөн өткөрдүк. Чебер куурчакчы иштен колу ошобой, бизди киши ордуна көрбөгөнү аз келгенсип, ың-жыңсыз тынчтык кошул ташыл болуп, жагымдуу жыт бөлмөгө толуп чыкты. Кыздын денеси Маккандын колунан түшүп кетти. Эки курдай бирдеме айткысы келип, оозун таптап, үчүнчү жолу гана Рикориге күңкүлдөдү. Кемпирди өлтүрүңүз, же мен. Рикориде кыймыл жок. Автоматты кемпирдин жүрөгүнө мээлеп, аны шыпылдаган колдоруна арбалып катып калыптыр. Маккандын сөзүн укпай калдыбы же маани берген жокпу, билип болбойт. Кемпир кыңылдап ырдап жатты. Анын обону арылардын ызылдагандай болуп, кулактын кужурун кандырат. Арылар бал чогулткансып, ал уйку чогултуп жатыптыр. Рикори ала секирип, автоматы менен куурчакчы кемпирди колдон ары бир салды. Менделиптин колу шалактай түштү да, манжалары кыймылдап жатты. Чала өлгөн жылаандай болуп, ары бери ийрелеңдеп, узун ак манжалары карап туруш мүмкүн эмес. Рикори жана бир коймок болуп автоматын таппай бергенде, аял үстөлдү ала салдырып атып турду. Бөлмөдөн бир дабыш жаңырды. Куурчактар алдыга түшкөндөй болушту. Мастан кемпир бизди жутуп жиберчүдөй болуп карап, көзү манаттай кызыл жанып, ал олонткон кара күн таризденип кетти. Бирибиз калбай анын толкун болуп каптаган эркине башыйып баштадык. Толкунга туруштук бере албай эсим кетти. Рикоринин автомат кармаган колу жазылбай кубара түшкөнүн көрүп калдым. Ал дагы мага окшоп, алдан күчтөн тайып баштаса керек. Маккан башкалар да ошондой абалда. Бу жолу да колунан көөрү төгүлгөн куурчакчы аял
бизди жеңип кетти. Аны карабаңыз, Рикори. Анын көзүн карабаңыз. Чымырканып жатып, анын күйүп турган көзүнөн көзүмдү ала качып, куурчак Уолтерсти карап калдым. Кыйналып жатып, алга кадам шилтеп, эмнегедир аны кармап алгым келди. Кемпир менден шамдагайлык кылды. Сол колу менен куурчакты көкүрөгүнө кысты. Капысынан ал чаңырып жиберди эле, анын дирилдеген муздак добушу уйкубузду келтирди. Мени карачы болбогула, келесе олор, башка аргаңар жок. Ошол замат кулак угуп, көз көрбөгөн таң каларлык окуялар башталды. Жыпар жыт улам күчөп, каңылжарды өрдөй баштады. Уюлган коюу туман бөлүнүп, жазы жаактуу, дидар суук кемпир каптап калды. Анын көздөрү гана жылтырайт. Көз кумарын кандырган узун бойлуу, сымбаттуу, дырдай жылаңач аял биздин алдыбызда жадырап жайнап турду. Тизеге жеткен көмүрдөй олоң чачы, алтынга окшогон денесин жаап турду. Көзү, колу жана көкүрөгүнө кыскан куурчак гана анын ким экенин айгинелегенсит. Рикори автоматын түшүрүп жиберди. Калгандарынын курал жарактары дагы жерге кулады. Алар дагы мага окшоп, колу бутун кыймылдата албай, куурчакчы аялдын шумдуктуудай күчүнө туруштук бере албай, айласы куруп турганын көрүп билип турдум. Рикорини көрсөтүп күлүп калды. Сен мени өлтүрмөк болгонсуң. Куралыңды алып аткылай башта, Рикори. Рикори акырындык менен теңселе баштады. Аялга алаңдуу болуп, Рикорини жакшылап көрө албай койдум. Рикори да аялдан көзүн тарта албай, эңсиреп турганын байкадым. Анын колу автоматка жетип, өйдө көтөрүлүүгө аракеттенгенин туюп, Рикори онтолоп жиберди. Чебер куурчакчы кайрадан күлдү. Жетишет, Рикори, сен анта албайсың. Кимдир бирөө желкеден алып бутуна тургузгансып, Рикори түзөлө калды. Менин артыман кичинекей балдар тойпоңдоп чуркагандай болду. Жашыл жарыкка бөлөнгөн бөлмөдө мени карай басып келаткан 4 куурчак. Банкир, эр албаган карыгыз, акробат жана гимнаст кемпирдин жанына тизилишти. Бизди тирмее карашат. Кичинекей найзадай болгон ийнелери биз тарапка сунушту. Аял күлүп жайдары сүйлөдү. Жок, чирпөлөрүм, силердин жардамыңардын кереги жок. Мага бурулду. Менин 2 денем бар экенин билесиңби? Айтыңыз. Билем. Менин жанымдагы куурчактар менин кыялымдан жаралганбы? Билбейм. Билбегениңизден биле элегиңиз көп. Ошондуктан өмүр менен кош айтышыңыз керек. Акылы жетик келесо доктор. Буту көздөрү менен талбай карады. Дидарлуу ак бети кумсарып чыкты. Рикори да өлүш керек. Анткени көптү билет. Калгандарыңар дагы набыт болосуңар. Силерди мени кичинекей калкым өлтүрбөйт. Бул жерден эмес, өз үйүңөрдөн өлөсүңөр. Кымбаттуу доктор. Менин үйүмөн акырын чыгып кетесиңер да, үйүңөргө жеткенче бири-бириңер менен, өткөн кеткен жолоочулар менен сүйлөшпөй, тым-тырс барасыңар. Үйүңөрдүн босогосун атта арзамат. Бири-бириңерди өлгүдөй жек көрүп, бири-бириңерди өлтүрө баштайсыңар. Карышкырдан бетер. Бир кадам артка чегинип, какыя калды. Аңгыча куурчак Уолтерс кыймылдагандай болду. Ок жыландай болуп атырылып байланып турган колундагы канжар ийнесин чебер куурчактарынын алкымына матырды. Кайра-кайра аялдын алкымына, башка бир куурчак Брейлдин алкымына ийне сайган жерине матырып жетти. Чебер куурчакчы Брейлге окшоп катуу чаңырып алды да бөлмөнү жаңыртып, көкүрөгүндөгү куурчакты алыс ыргытты. Куурчак кызарып күйүп жаткан мешке түштү. Мештен алоолонуп жалын чыгып, бөлмө кайнап чыкты. Маккандын ширеңкеси Питерстин куурчагына тийгендеги көрүнүш кайталанды. Ысык толкундан аялдын аяк алдындагы куурчактар көздөн кайын болду. Алар турган жерден да кызыл-жашыл көтөрүлдү. Ал жалын чебер куурчактын бутунан башына чейин чуулгап, татынакай дене көз ачып жумганча күйүп кетти. Сымбаттуу дененин ордуна жаагы жыландыкындай
сокурайган мырзайым Мэндилиптин эви сыны жок денеси пайда болду. Шадылуу колу менен алаканын кармап, аппак манжалары чыйкандай кызыл канга жуулду. Ошол калыбында бир мүнөтчө турду да кулап түштү. Рикори сыйкыры тарап, дардайып жаткан денеге жаба түкүрүп, токтон албай кыйкырды. Мастан кемпир, күйүп өл! Ал мени эшик тарапка түртүп, шкафтагы жансыз куурчактарды көргөздү. Уюлган кара калың аралга жетип калган экен. Орду түбү менен жок кылмак болуп. Бөлмөдөн учуп чыгып, дүкөндөн чыга жөнөдүк. Дүкөн өрттөнө баштады. Көчөгө кантип жеткенибизди билбей калдык. Тезирээк машинеге деп кыйкырды Рикори. Көчөнү кызыл жар каптады. Терезелер ачылып, чоочуган үндөр чыкты. Шапа-шупа машинеге түшүп жөнөп кетти.